Аузубиллахиминашайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен кадыр түн жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Бул түндү жер жүзүндө миллиарддаган мусулмандар күтүшөт. Анткени бул түн бир жылда бир гана жолу келип, анын баалуулугу 83 жылга тете болот. Албетте, көз баарыбыз билген жана чыдамсыздык менен күткөн кадыр түн тууралуу болууда. Мусулман адамдын кадыр түнгө туш болуп, аны Аллах Таалага ибадат кылуу менен өткөрсө, ал 83 жыл бою ибадат кылгандай соопту алат. Ошол себептен бардык момун мусулмандар күтүшөт. Ал 83 жыл жашай алабы? Жаратканыбыз кадыр түндү пенделерди чоң белек катары жөнөткөнүн аңдап жатканыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Аузубиллахиминашайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ваттамассуха фил ашрил авахира ватталабуха фи кулли витрин. Орозонун акыркы 10 түндөрүнүн, так күндөрүнүн туткула деген. Ошондой кадыр түнү Рамазандын 21, 23, 25, 27 же 29 түндөрү болушу күтүлөт. Урматтуу момун мусулмандар, бардыгыңыздарга кадыр түндү тапканга Аллах насип этсин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.